Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргыз тарап чек арадагы атышуу тууралуу маалымат берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 8-июлда кыргыз-тажик чек арасында болгон ок атышууга тажик чек арачылары себепкер деп билдирди. Кыргызстандын чек арачылары Лейлек районундагы чек ара аймагында жайгашкан Наумин ашуусунда атчан баратып, Чашмагилдан тилкесинде Тажикстандын чек арачыларынын чабуулуна кабылган. Натыйжада эки тараптан тең ок атылган. Жабыркагандар тууралуу маалымат такталып жатат деп жазылган маалыматта. Ага ылайык чек ара кызматынын Баткен облусундагы өкүлү Кыялбек Түлөнбаев жана башка күч кызматтарынын жетекчилери окуя болгон жерге жөнөп кетишти. Эки тараптан тең бул окуя териштирилип жатканы маалым болду. Кыргыз-тажик чек арасындагы атышуу 8-июлда саат 16:00 Тажикстандын убактысы боюнча 15:00 чамасында болгону маалымдалган. Окуяны Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согд облусунун жетекчилери талкуулап, анын себебин чогуу иликтөөнү чечкенин Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев Азаттыкка билдирди. Тажикстандын улуттук хабар маалымат агенттиги тажик чек ара кызматына шилтеме кылып, окуяга кыргызстандык чек арачылардын мыйзамсыз түрдө Тажикстан аймагына өтүү аракети негиз болгонун жазды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуулар тез катталып турат. Акыркы жолу быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 адам курман болгон, анын экөө бала. 180ден ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Булак Азаттык чекиткейи. 9 атты уурдап Кыргызстандын аймагына өткөрүүнү көздөшкөн. Чек арадагы атышуу боюнча тажик тараптын берген маалыматы. 8-июлда саат 14:55 Согди облусунун Деваштиш районунун Росровод участкасында 4 кыргыз чек арачысы Тажикстан Республикасынын мамлекеттик чек арасынан өтүп кетишкен. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн чек ара кызматынан билдиришти. Чек арадан өткөндөр аскердик жана жарандык формачан жанында Калашников автоматы болгон. Деваштиш районунун жашоочуларына таандык 9 атты уурдап Кыргызстандын аймагына алып кетүүнү көздөгөн. Мамлекеттик чек араны бузгандыгы жөнүндө тажик чек арачыларынын эскертүүсүндө кыргыз аскери кызматкерлери автоматтан ок чыгарышкан. Тажик чек арачыларынын жооп кайтарган огунан 2 эреже бузуучу жаракат алды деп айтылат тажик чек ара кызматынын билдирүүсүндө. Булак Сереп чекиткейи. Ташиев: Кыргызстан Талибанга каршы Тажикстанга жардам берет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 8-июлдагы басма сөз жыйынында Оганстандагы Талибан террористтик уюму Кыргызстанга да коркунуч жаратып жатканын билдирди. Биздин өлкөгө да коркунуч бар, себеби Өзбекстан жана Тажикстанга кирип келген качкындар жакынкы арада биздин аймакта да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз Борбор Азиядагы башка өлкөлөр сыяктуу мындай коркунучтарга даярданып жатабыз, деди Ташиев. Ошондой эле Ташиев НАТО аскердик уюму Оганстандан аскерлерин чыгарып кеткенине байланыштуу Ислам мамлекети Жамаат ат-Таухид валь Джихад жана Кыргызстан ислам кыймылы өздөрүнүн ишмердүүлүгүн Борбор Азияга багыттаганын кошумчалады. Аталган уюмдар Кыргызстанга террористтик деп таанылган. Ал эми журналисттердин бири Ташиевдин мындай кырдаалда Кыргызстан Тажикстанга аскерий жардам көрсөтөбү деген суроосун узатты. Албетте, биз ЖККнун алкагында иштешибиз керек, себеби Оганстан бардык Борбор Азиялык мамлекеттерге сырткы коркунуч жаратып жатат деп кыскача жооп берди. ЖКК жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму, Евразия мамлекеттери тарабынан түзүлгөн согуштук саясий бирикме. Ага Армения, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Беларусь мүчө. Буга чейин Тажикстандын ЖККдагы өкүлү Хасан Султонов Талибандын аскерлери Оганстан аймактарын басып жатканына байланыштуу Тажик-Ооган чек арасын бекемдөөгө өнөктөштөрдөн жардам сураган. Учурда Оганстандын өкмөттүк аскерлери Талибан менен согушуп 1500гө чукул Ооган жоокери Тажикстандын аймагына четинген. Аймакта жаралган кырдаалды жана Оганстан менен чектешкен чек аранын айрым участкалары оңой менен жете албаган тоолуу аймакта экенин эске алганда, бул маселени жалгыздап чечүү мүмкүн эмес. Мындай кырдаал ЖККнун алкагындагы адекваттуу реакцияны талап кылууда.
анын ичинде түштүк аймактарды коргоо боюнча күчөтүлгөн чараларды көрүү керек, деди Султонов. Ооганстанда абал 2021-жылдын май айынан тартып курчуп баштаган. Буга 20 жылга чукул Ооганстандын аймагында болгон АКШ жана ага союздаш өлкөлөрдүн аскерлери чыгарылып жатканы себеп болду. Булак клуб Чекит Азия. Бөдөш Мамырова. Орхан деп оңкоосунан кетип, чыңырып аткандардагы Гүлендин акырынан жем жегендер. Орхан деп оңкоосунан кетип, чыңырып аткандардагы Гүлендин акырынан жем жегендер, деди 8-июлда Назар Ньюс маалымат агенттигине 5-чакырылыштын вице-спикери Бөдөш Мамырова. Бөдөш эже, президент бейөкмөт уюмдар тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Эми сырттан келген каражатка отчет бербейбиз. Уюмда иштеген кызматкерлердин так санын айтпайбыз деп жарандык коом президентти сындап чыкпайбы? Акча жүгүргөн жерде дайыма так эсеп болуп, ачык айкындуулук болуш керек. Ошол эле учурда акчаны кандай максатта, кай жакка жумшалары тууралуу алдын ала план иштелип, смета түзүлүп, жыйынтыгы боло тургандай кылып жумшоо керек да. Ошол жааттан алып караганда чет жактан каржыланган, бизде иш жүргүзгөн бейөкмөт уюмдар, бир топ фонддорду кандай негизде каржы системасы түзүлгөн, кандай максатта, ким тарабынан канча көлөмдө келип атканы ачыкталган эмес. Бир сөз менен айтканда өтө жашыруун. Ошондуктан бир топ күмөн саноону жаратып келген, айрыкча акыркы убактагы бейөкмөт уюмдардын иш-аракеттери, массалык түрдө чагылгандай тездик менен уюштура коючу иш-чаралары, анын ичинде биздин салт-санаа нарк наслге туура келбеген, ал тургай ички саясий менталитетибиз эске алынбаган кыймыл-аракеттердин натыйжасында ушул мыйзамды кабыл алууга мажбурлады. Негизи акча болгон жерде мыйзам иштеш керек. Болгондо дагы эл аралык уюмдар каржыланган мекеме уюмдарда андан бетер темирдей бекем мыйзам иштеши зарыл. Чоочулоонун эч кандай кажети жок. Болгону ачык айкындуулук, келген акча каражатынын кандай долбоордун негизинде келди, кандай максатта жумшалганы коомчулукка белгилүү болуп көзөмөлдө болот. Мамлекетке көмөк көрсөтүп, коомдун кызыкчылыгын көздөгөн бейөкмөт уюмдар үчүн өтө деле кооптонуу жаратпашы керек. Эгерде кандайдыр бир тапшырма аткарып, тымызын донор мамлекеттерди маалымат менен камсыздап, ошол эле учурда биздин тарыхыбыз, нарк насил каада салтыбызды бурмалоого, бизге коошпогон батыштын традициясын сиңирем деген максатта тымызын иш жүргүзгөн уюмдар үчүн бул мыйзам проблема жаратышы мүмкүн. Ошондуктан эми байкалат, бейөкмөт уюмдар, фонддор эмне менен алектенип, мамлекетке канчалык деңгээлде чыныгы көз карашта, Кыргызстан элинин кызыкчылыгы негизги максатпы, же айрым бир донорлорго жаккан тема маалымат менен алектенеби? Ушул мезгилге чейин бейөкмөт уюмдар өтө купуя иш алып барды. Анткени мыйзам жок болгондон кийин эч кимдин алдында так маалымат берилчү эмес да. Эми буйруса күчүнө кирген мыйзамдын негизинде ачык айкындуулук гана болот. Ага эч кандай ызычууга түшпөш керек. Бул мыйзам акча жана материалдык каражаттарды акысыз негизде алган коммерциялык эмес уюмдардын иш-аракетинде ачык айкындуулукту орното алабы? Албетте, бул мыйзам ачык айкындуулукту жаратат. Тагыраагы бейөкмөт уюмдар тарабынан уюштурулган ар кандай иш-чаралар ирети менен максаттуу ишке ашып, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугун көздөгөн мыйзам катары талаш тартыш жаратпашы керек. Эмне үчүн кыздар ала качылса деле, Орхан Инанды жоголсо деле, Американын саясатын колдогондор митингке чыгып, Кыргызстанга жалгыз эле ошолор күйгөндөй таасир калтырып, абалды башка жака бурууга аракет кылып жатышат. Анткени тапшырма ошондой, ким каржыласа ошонун музыкасы ойнолот. Ошондой эле ошолор талап кылган маалымат берилет. Батышка Бурулай менен Айзаданын кыйылган өмүрү эмес, биздеги үрөй учурган терс көрүнүштөр керек батышка. Болбосо Баткенде баскынчылар тарабынан оо дүйнөгө кеткен Наристе Мадинаны эстеп койбогондор бүгүн Орхан Бей деп өпкө жүрөктөрү үзүлүп жатат. Орхан деп оңкоосунан кетип чыңырып аткандар дагы, Гүлендин акырынан жем жегендер, өз агасын агалай албаган бирөөнүн эшигин сагалайт дегендей, өз элине, өз мамлекетине чагымчыл карасанатайлык иш кылып, террор уюштуруп батпай, эл жеринен куулган адам Кыргызга күйүп, биздин келечегибизге камкордук көрөт деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Алардын өз максаты, өз саясий көз карашы ишке ашыра турган көп жылдык келечектүү ой толгоолору бар. 5-10 жылдан кийин Орхан Бейди мамлекет башчы кылабыз деп чыкпайт деп ким кепилдик берет?
Мына бүгүнкү чыңырып аткандардан эле анализ кылса болот. Батышчыл күчтөрдүн көксөгөнү эмне? Өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырып, өз саясатын жүргүзүү, ошол эле маалда көп кырдуу көз карашты орнотуу, айрыкча жаштарды өз тарыхынан нукура баалуулуктардан алыстатуу, салт санаа, нарк населден алыстатуу, улут катары чачыратып жеңил желпи көп кырдуулукту орнотуу. Бир сөз менен айтканда өз музыкасына оюнга түшүрүү. Бул Ак Назар Ньюс чекиткейи.